Москвадагы мекендештерге жарыя. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, кирди чыкты кылып келүү зарылчылыгы жаралса, бизге байланышыңыз. Биз көп жылдан бери бул кызматты көрсөтөбүз. Айдоочуларыбыз тажрыйбалуу, өзүбүз аягына чейин алып кирип чыгабыз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык маселени чечебиз. Өзүбүз айткан суммадан 1 сомдо ашыкча албайбыз. Унаалар комфорт, бардык шарттар бар. Биздин байланыш номер 8926 760 0206. Күнү түнү чала бериңиздер. WhatsApp айрым уюлдук телефондордо 1 январдан тарта өчүрүлөт. Айрым уюлдук телефондордо жаңы жылдан тагыраагы 1 январдан тарта WhatsApp мессенджери өчүрүлөт. Бул тууралуу Россиянын сапат системасы мекемесинин санариптик продукталарды тесттен өткөрүү боюнча адиси Сергей Кузьменко Prime агенттигине айтып берген. Операциялык системасы эскирген түзмөктөргө мессенджерди орнотууда катаал чектөөлөр күчүнө кирет. WhatsApp мессенджерин Android операциялык системасынын 4.1 жана андан кийинки версияларында, iPhone операциялык тутумунун iOS 12 же андан жаңы версиясында, ошондой эле iOS 2.0 же андан кийинки версияларындагы чөнтөк телефондордо, анын ичинде JioPhone жана JioPhone 2 телефондорунда иштей берет. Жаңы чектөөлөрдөн улам көптөгөн эски смартфондор мессенджерди колдоно албай калышат. Эскирген моделдердин ичинде iPhone 5 жана 5S телефону, Sony, LG, Samsung компаниясынын телефондору бар. Операциялык системанын версиясын смартфондон оңдоп түзөө бөлүмүнөн текшерүүгө болот. Булак спутник кежи. Жаңы жылда абакта тоскон саясатчылар. 2022 жыл Кыргызстан үчүн ар кандай саясий окуяларга бай болду. Аны улай саясатчылардын арасында да камакка алынып, жаңы жылды абакта тоскондор да болду. Алмазбек Атамбаев. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевка бир нече кылмыш иши козголгон. 1 май райондук соту 2020 жылдын июнь айында Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча 11 жыл 2 айга кескен. Бишкек шаардык соту 1 айдан кийин райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Ошентсе да Атамбаев тарапташтары менен октябрь окуялары боюнча акталып, 1 май райондук соту анын аракеттерине кылмыштын белгилери болгон эмес деп тапты. Муну менен катар сотто Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу жана Туркиянын 10 жаранына мыйзамсыз паспорт берүү боюнча ал күнөөсүз экени такталган. Ал эми Дача суу айылындагы кырсыкты иликтеген комиссия учактагы жүктүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка тиешеси жоктугун билдирди. Учурда мурдагы мамлекет башчысына карата июнь окуясы жана Кой таш окуясы боюнча сот процесстери жүрүп жатат. Медициналык кароодон өтүп, дарыгерлер ага 2 операция жасоо зарыл деген корутунду чыгарган. Алар Атамбаевдин ден соолугу абакта отурган 3 жылда кескин начарлап кеткенин белгилешкен. Ушул жылдын августунда мурдагы президентти ооруканага жаткыруу үчүн Россиянын президентинин администрациясы чакырган. Адвокаттар Атамбаевка Россияда 3 айга дарыланууга, балким операцияга руксат берүү өтүнүшү менен жаза аткаруу кызматына кайрылышкан, бирок руксат берилген жок. Кемпироват иши. 23 октябрда милиция Кемпироват суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы позициясын билдирип келишкен бир катар саясатчы жарандык активисттердин үйүн массалык түрдө тинтүүгө алып, өздөрүн кармап кеткен. Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексин 36 кылмышка даярдык көрүү жана 278 беренеси массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу боюнча кылмыш иши ачылганын билдирген. Кармалгандар Кемпироват суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы. Бул окуя боюнча президент Садыр Жапаров үн катып, жарандык коомдук өкүлдөрү менен сүйлөшүү натыйжа бербегенин айткан. Кармалган 22 саясатчы жана жарандык активисттердин баш коргоо чарасы 1 май райондук сотунда 24-25 октябрь күндөрү каралган. Сотто кармалган жарандардын 20-сын Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизүү чечими кабыл алынган. Алар Азимбек Бекназаров, Асия Сасыкбаева, Айданбек Акматов, Чыңгыз Капаров, Айбек Пусманкулов, Равшан Жээнбеков, Али Шабдан, Талайбек Мадеминов, Перизат Суранова, Эрлан Бекчороев, Улукбек Матаев, Гүлнара Журабаева, Кубанычбек Кадыров, Кеңешбек Дүйшөбаев, Нурлан Асанбаев, Бектур Асанов, Клара Сорункулова, Рита Карасартова, Жеңиш Мулдукматов, Атай Бейшенбек, Канат Исаев. Азимбек Бекназаров. Алгач Азимбек Бекназаровдун 23 декабрга чейин номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алынганын 1 май райондук соту билдирген.
9 декабрь күнү сотко Бекназаров баштаган саясатчы жана жарандык активисттер алып келинет. Саясатчынын журналисттерге берген маалыматына караганда, анын баш коргоо чарасы 2023 жылдын 23 февралына чейин узартылган. Буга чейин Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы атайын жана айгарым укуктуу элчиси кызматынан коюлган милдеттерди аткара албады деген кире менен бошотулган. Ал аталган кызматка 2019 жылдын соңунда дайындалган. Ал арада Азимбек Бекназаровдун камактагы уулу Руслан Бекназаровдун бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлгөн. Ушул жылдын сентябрында коомдук ишмер мурунку башкы прокурор Азимбек Бекназаровдун уулу Свердлов районунун акиминин орун басары Руслан Бекназаров экстремисттик материалдарды таратуу фактысы боюнча кармалып, декабрга чейин камалган. Канат Исаев, Жогорку кеңештин экс-депутаты, октябрь окуясы учурунда бир аз убакыт спикер болгон Канат Исаев 23 октябрда бир айга УКМКнын тергөө абагына киргизилген. 23 октябрда УКМКнын тергөөчүсү сунуштаган мурдагы баш коргоо чарасын эки жакка чыгып кетпөө боюнча чечимди өзгөртүүнү сот канааттандырган. Исаев анын негизинде камалган. Эске салсак, 2017 жылы сентябрда президенттик шайлоонун алдында Канат Исаевка бийликти күч колдонуп басып алуу боюнча иштин фигуранты катары кылмыш иши козголгон. Ал эми 2019 жылы апрелде сотко чейинки өндүрүштү токтотушкан. Асия Сасыкбаева, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Асия Сасыкбаева да 20 декабрга чейин номер 1 тергөө абагына киргизилген. 27 декабрда Бишкек шаардык сотуна массалык башаламандык уюштурууга даярданган деп айыпталгандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык карызды кароо улантылып, сот залына Асия Сасыкбаева да алып келинген. Равшан Жээнбеков, массалык башаламандыкты уюштурууга айыпталгандардын бири Равшан Жээнбеков. Ал 20 декабрга чейин камакта калтырылган. 2 айдан бери абакта отурат, ал буга чейин да камалып чыккан. Жээнбеков 2019 жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында болгон окуя боюнча соттолуучулардын бири. Ошол эле жылдын декабрь айында ал СИЗОго киргизилип, 2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин үй камагына чыгарылган. Бирок 2021 жылдын 5 августунда Жээнбеков үй камагынын шарттарын бузган үчүн кайрадан СИЗОго киргизилген. Ал саат 22:00 кийин үйдүн жанынан басып өткөн. Ошол 27 декабрда баш коргоо чарасынын мөөнөтү бүтүп, эркиндикке чыккан. Кубанычбек Кадыров жана Бектур Асанов. Камалган 22 саясатчы активисттердин ичинде Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун да баш коргоо чарасы каралып, натыйжада Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизүү чечими кабыл алынган. Буга чейин да 2016 жылдын 24 мартында оппозициячылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду УКМК кызматкерлери кармап кетишкен. Алар бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталган. Алардын абактагы бир күнү 2 күн деп эсептелген. Жогорку соттун мунабыс берүү жөнүндөгү токтому боюнча 2019 жылы 12 февралында эркиндикке чыгышканы белгилүү. Кеңешбек Дүйшөбаев Кемпироват суу сактагычынын Өзбекстанга берилишине каршы пикирин билдирип, массалык машаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев да камакта отурат. 2010 жылы 10 июнда улуттар аралык жаңжал чыгып, кан төгүлгөн. Бул эл арасында юн когасы деп айтылып калды. Юн окуясы боюнча кылмыш ишинин алкагында Кеңешбек Дүйшөбаевка да айып тагылган. Клара Сооронкулова. Бишкек шаардык соту 27 декабрда Кемпироват ишине байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасын караган. Шаардык сот Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова менен жарандык активист Перизат Суранованын бөгөт чарасын карап, мурдагы чечимдерди өзгөртүүсүз калтырды. Дүйшөмбү күнү сот 9 кишинин арызын карап, баары тең абакта калтырылган. Алар Бектур Асанов, Равшан Жээнбеков, Атай Бейшенбек, Чыңгыз Капаров, Марат Баязов, Мамбет Чунусабылов, Акылбек Айтбаев, Эрлан Бекчоро жана Рита Карасартова. Клара Сооронкулова 2021 жылы президенттик шайлоого жана Реформа партиясынын атынан парламенттик шайлоого атсалышкан. Жеңиш Молдокматов. Кемпироват ишине байланыштуу кармалгандардын арасында саясатчы Жеңиш Молдокматов да бар. Буга чейин Молдокматов 2020 жылдын май айында камакка алынган. Тергөөнүн версиясы боюнча ал 2020 жылдагы октябрь окуялары учурунда массалык башаламандык уюштурган деп шектелген. Бишкек шаардык соту Жеңиш Молдокматовду 2021 жылдын 2 февралында үй камагына чыгарган. Булак Спутник кежи.